Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызов YouTube каналынын катталуучулары. Ногу прическа айтканда сары жумалак кылып эле келип өзүмдү мыкты дейм. Кандай баягы импровизация иштетип ошо канча гонорарга чыгасың? бир машиненин акчасы десең. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызов YouTube каналынын катталуучулары. Кайрадан эле сиздер менен көрүшкөнүбүзгө биз кубанычтабыз. Достор, бүгүн бизде өзгөчө конок. Москва шаарында 2023-жылдын мыкты шоуменин алган. Бүгүн конокто Нуртилек Турдумаматов. Кандайсың досум? Хош келдиң. Кандай келип алдың? Келдик. Рахмат чоң. Амансыңбы? Акырын жүрөбүз Кудай деп. Досум, сага башында эле бир суроо берейинчи. Ногу прическа кимдин идеясы? Өзүң кимге жасатасың? Айына канча пролез кетет ушунга? Башында эле бир суроо берейинчи. Өтө жакшы суроо болду. Бул прическа өзүм ойлоп тапкам. Салондон парикмахерге барганда кырктырам, анан үйдөн өзүм жасайм. Башка эч ким жасап бербейт. Бул дагы жасалбаганы азыр. Жасалбаган. Жок, жасалбаганы мындай эле. Баягы биздин оштукча тилде айтканда сары жумалак кылып эле келип. Албетте достор, бүгүн бизде конокто Нуртилек Турдумаматов, жылдын мыкты тамадасы, жылдын мыкты шоуменин алган. Досум, кыргыз эли менен амандашып, саламдашып. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул Кыргызов YouTube каналын көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр бардыгыңыздарга аманчылык, эсенчилик каалайбыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, кылган дуалар кабыл болсун. Жалпы туугандарым аман болсун, үй бүлөм аман болсун. Рахмат. Ушундай эле аман болсун дейли. Досум, жанагы бир видеоң сенин интернет желесинде, YouTube'да, TikTok'та, WhatsApp'тарда тарап кетпедиби? Бир эже келип той алып бараткан жериңден сени уруп үрдү го? Ой, урматтуу меймандар. Мына жаш балдар кимдики? Ары бери чуркап, жанатан бери той козду го. Алып олтурбайсыздарбы? Мына жаш балдар. Ишиңде менин балам бир чопсам ма? Ишиңде менин балам бир чопсам ма? Ишиңде менин балам бир чопсам ма? Ошол досум, чынбы же жалганбы? Чындап эле келип урганчы атайын уюштургансыңарбы? Эми буну баягы кээ бирөө ишенет, кээ бирөө ишенбейт да. Бул өзү чындап эле болгон окуя. Чындап эле болгон нерсе. Анан кээ бир сураган тааныш билиш досторго айтып коем, жөн эле уюштурганбыз деп элечи. Негизи чындап эле болгон. Чындап эле болгон окуя. Дерлик аман болуңуздар, жат болуңуздар, той алып барып атып, эжелердин балдарына тийишсеңиздер, дал ушул досумдай кылып бетиңиздерге чаап кетет. Досум, өзүңдү тааныштырып, кайсыл жактан болосуң, кайсыл жактын кулунусуң, жашың канчада, бойдоксуңбу же жубайың барбы? Ошол боюнча да бир аз маалымат берип кетсең. Мен өзүм Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Кашкасуу деген айылдан болом. 1900-2000 жылы жарык дүйнөгө келген. 4 февраль туулган күнүм. Азыркы учурда жашым 24-тө, Кудайга шүгүр. Бала чакам бар, семьялуумун, аялым бар. Москва жергесинде азыр сен тамада болуп, шоумен тамада көбүнчө сени концерттерден көрүп калабыз, тойлордон көбүнчө бошобой каласың. Тойдон башка, тамадачылыктан башка дагы эмне жумуш кыласың? Тойдон башка, тамадачылыктан башка эми Москвага бардыгыбыз эле ушу бир максатты көздөп, бир кандай десем, келечектеги бир жакшы ниет кылган ишти ишке ашыралы деген ойдо бардыгыбыз Москвага келгенбиз. Эми кээ бир тамадалар баягы тамадалар бар. Мисалы, тойдон башка кызмат мындай анча-мынча тамадалар жашырат да. Мен жашырбайм. Мен тойдон башка эл катары эле, ушул сиздер катары эле тойдон башка да жумуш кылам. Кара жумуш дегенде, Эми ак эмгек, мээнет менен
Оода Москвага келгенден кийин эмгек кылыш керек, иштеш керек. Эми той деп эле жатпасаң керек турабы? Жок, эми ал той деп эле жата турган даражага жете элекпиз пока. Тамадачылык кесип кандай болуп, кантип тамада болуп калдың? Биз буга чейин сенин тамашоодо ойноп жүргөнүңдү дагы көргөнбүз да. Сен ошонго дейин тамада белең же андан кийин тамада болдуңбу? И кайсыл бул каяктан болду? Тамадалык кантип тамада болуп чыгып кеттиң? Мен тамада болушума ушул тамашоо себепчи болду, түрткү болду. 2019 же 2018-жылдары ушул Москвада Эрмек Нурбаев тамашоо Москва филиалын ачып лигасын. Ошондо ушул жакта тамашоо болуп калган, анан тамашоодо ойноп жүрдүк. Кийин тамашоодон кийин мен ресторандарда официант болуп иштеп жүрдүм. Анан тамадалар келет, ошо тойканада иштеп жүргөм да. Тамадалар келет, тойду алып барат. Мындай карап көрсөм оңой эле микрофон кармашты билем. Анан мен да чыгып көрөйүнчү бир деп ушинтип аттанып тойго чыктык. Анан негизи тамада болгонума 4 жылдан өтүп атат. 5 жылга жакын болуп калды. Анан микрофон кармап чоңойгонума көп эле жыл болду. Мурунтан эле кызыкчы. Мен мектепте окуучу кезде мен 7-класс, мен 6-класста жанагындай маданий иш-чараларга катышып, микрофон кармап ырдап, ушинтип эле мектепте активный болчумун да. Ошол. Тамада болбосоң ким болмоксуң? Мен тамада болбосом мен айылдагы эле бир бала болот болушум керек. Негизи эле айылдык баламын өзү, айылда эле чоңойгом. Билбейм, эми айта албайм, бирок тамада болбосом мен эл кылган жумушту кылып эле иштеп жүрсөм керек. Эми бул дагы бир кесип болуп калды да мен үчүн. Тойдо болгон кызык окуялардан болгонбу сенде мындай эсиңде калган жакшы окуялардан? Тойдо кызыктуу окуялардан жана өзүң берип кетпедиңби жана суроо эже депчи? Кел уруу берди деп. Ошол кызыктуу окуя болгон. Эми аны коштон көрөт да бияктан, ошо өзүңүздөр көрөсүздөр, ошол кызыктуу окуя. Анан дагы бир кызыктуу окуя мен үчүн кызыктуу болду, бирок башкалар үчүн билбейм. Негизи тамада болгондон кийин жанагы 7 областтын 7 түрлүү салту болот да. Мен чүйлүктөрдүн тоюн эми бөлбөйм, эми баягындай өздөрүнүн салту болот, оштуктардын өзүнчө салту болот, нарындыктардын өзүнчө салту болот. Баткендиктердин тоюн биринчи жолу алып барганда менчи. Баткендиктер мына таза лейлектиктер да. Булар чакырган саатка тойду баштайт экен, анан айткан саатында тойду бүтүрөт экен. Мени саат 5-ке кел деген, 5-те тойду баштайбыз, сен 4:30 келе бер ресторанга. 5-те тойду баштайбыз, 10:30 тойду бүтүрөбүз деген. Анан мен жанагындай эле өзүбүздүн оштук, жалал-абадтык туугандардай көрүп эле саат 5-те үйдөн чыгам. Мына Москвадагылар бардыгы эле билет. Беляева метродон Шелковскийге. Беляевадан 5-те үйдөн чыгам. Алатоо ресторан. 5-те үйдөн чыгам. Ресторанга жеткичем саат 6-дан өтүп кетет. Той ээси чалат мага. Мен мына жетип калдым. Анан ресторанга жеттим. Ресторанга кирсем эле үйлөнүү той болчу, уже 2 жашты алып кирип музыкант отургузуп тойду баштап, биринчи бөлүктү баштап коюптур. Ушул кызыктуу болгон мен үчүн. Экинчи бөлүккө баргансың. Экинчи бөлүккө барып калган почти. Сенден мурун баштап? Менден мурун ошол музыкант Самаган деген дос бала болчу. Ошол тойду баштап, 2 жашты алып кирип, орундуктарга отургузуп, тойду баштап коюптур. Кызык. Тойлордо өзү ар кандай кызык окуялар болот. Дагы бир суроо, сен үчүн Кыргызстандан же Москвадан өзүң балай билген, мыкты тамада деп билген 3 тамада, 3 топ тамада ким деп ойлойсуң? Мен үчүн эң мыкты тамадалар көп.
тамадалар, мыктылар көп. Күчтүүдөн күчтүү чыгат дегендей, азыр жаштар биз курактуу тамадалар чыгып келатат. Анан улуу муундагы агалардан дагы күчтүү тамадалар бар. Эми тамада жана мыкты шоумен, мыкты тамада деп, бул тамада өзүнчө, шоумен өзүнчө да. Мисалы, тамада бул динди билиш керек, тарыхты билиш керек, адабиятты билиш керек. Ушул. Ал эми шоумен бул элди таң калтырыш керек. Эми менин оюм ушундай. Менин түшүнүгүм ушундай. Шоумен элди таң калтырыш керек. Анан мыкты тамадалардан баары эле мыкты. Азыр бирөөнү айтсаң, бирөө негатив чыгат, анан сен тааныбаган эле бирөөнү мыкты деп коюп деп. Эми мыктылардан өзүмдү мыкты дейм. Өзүңдү мыкты дейм. 2023 жылдын шоумен тамадасын алдың да. Бул эмгекке кандай кылып ниет кылдың? Анан ушул эмгекке сен өзүңдү өзүң татыктуу деп балайсыңбы? Бул татыктуумун деп баалайм. Мен бул 2023 жылдын мыкты шоумен тамадасы деп, биздин Москва тамада борбору чоң жамаат бар. Ушулдуктан дайыма жылдын акырында Москва Браво жыл жыйынтыгын аныктайт долбоору бар. Ар жылы ошо мыктыларды аныктайт. Мыкты тамадаларды, мыкты ресторандарды, мыкты чайханаларды. Мен бул ийгиликке 3 жыл мээнет кылдым. 3 жыл мээнет кылдым. Кудайга шүгүр, өзүмдү татыктуумун деп баалайм. Дагы бир суроо. Казактардан урдайсыңарбы же өзүң жазасыңбы көбүн? Жок, мен азыркы тамадалар көп эле казактардан жазып урдап чыгып атпайбы? Казактардан эми Казакстандын тамадалары менен Кыргызстандын биздин айырмабыз бар. Себеп копия кылып алып алсаң болбой калат. Мен казактардан алам, мисалы, программаларын, конкурстарын алам дагы, мен өзүм дагы ошого бир аз өзгөчөлүк кылып, кандай импровизация иштетип, ошо оюңа. Ал ошол казак тамада ойноткон оюндан дагы бир аз мындай кызыктуу кылып өткөргөнгө аракет кылам да. Дагы бир суроо. Москвадагы той менен Кыргызстандын тоюнун айырмасы кандай? Москвадагы той менен Кыргызстандагы тойдун айырмасы өтө чоң. Өтө чоң, Менин оюм, Москвадагы тамадалар Кыргызстанга барса аябай кыйналат. Себеби? Себеби бул жакта эң көп адам, эң чоң той бул 300-200 адамдык тойлор Москвада. 20, 30, 40, 50 адамдык тойлор көп болот да. Бул жакта. Кыргызстанда эң азы 200 адамдык тойлор да. 150, 200, алды 1000ге чейин, 800 адамдык. Бирок мен ушул жерден өзүмө кепилдик берип айта алам, мен Кыргызстанга барып жүдөбөйм жок. Жок. Себеп мен Кыргызстанга жылына барып келип турам да. Барганда ал жактан деле той алып барам, бияка келгенде бул жактан деле той алып барам. Ошол. Мына достор, көрдүңүздөр, Москва шаарындагы эмгектенип тамадачылык кылып жүргөн Нуртилек досубуз өзүнө ишенет. Албетте тойлор болсо кайрылсаңыздар болот. Номерлерди төмөнгө калтырып кетебиз. Биздин катталуучулар комментарий жазып, лайк калтырып кеттиңиздер. Досум, дагы бир суроо берсең сага. Москва сан үчүн эмнени үйрөттү деген суроо да? Москва мага эмнени үйрөттү? Москва мага көп нерсе үйрөттү. Москва мага келечекте келечекке бир жол ачты десем деле болот. Бирок Москвада эми билбейм, менин өзүмдүн оюм,
Москванын келечеги жок дейт, бирок эми Москвада жашап жүргөндөр деле бар. Москва айттым го, ошол мен алдыдагы кыялданып, муну кылам деп жүргөн, кандай десем, ошолордун баарына жол ачты да мен үчүн Москвачы. Чөйрө алмашат, адамдар менен баарлашуу. Айтор кыскасы Москва көп нерсени үйрөттү мага. Көп нерсени үйрөттү. Нуртилек, сыр болбосо бир тойго канча гонорарга чыгасың? Бир тойго бир машиненин акчасы десең. Тамашалайм. Жок, бул жерде өзүң айтып кетпедиңби? 50, 60, 100га чейин болот депчи. Ошо адамына карап чыгасыңарбы же постоянно бир сен айтасыңарбы? Эми адамдардын шартына карап. Шартына карап. Адамдардын шартына карап. Мынча гонорарга чыгам деп айта албайм, бирок эми адамдардын шартына карап, сүйлөшүп, жагдайына карап. Жагдайына карап. Жагдайына карасаң бекер деле чыгып кете берем деп койбойсуң. Эми баягы чындап эми билбейм, жанагы той өткөрүп аткан адамдын шарты жок болсо той өткөрбөйт да. Шарты болгон үчүн, акча болгон үчүн той өткөрүп атат да. Албетте, урматтуу достор, бүгүн бизде конокто мыкты тамада, мыкты шоумен 2023 жылдын мыкты шоумен номинациясын алган Нуртилек Турдуматов болуп өттү. Эгер видео жаккан болсо, комментарий жазып, лайк басып кетиңиздер. Биз үчүн өтө маанилүү. Досум, өзүңдүн туугандарыңа, кыргыз элине, тааныштарыңа бир жакшы салам жолдоп. Туугандарым аман болсун, видеонун башында айткандай. Эли журтум аман болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, ырыскы береке берсин, заманыбыз өнүксүн, уруш, согуш болбосун. Туугандарым, баарыңарга салам жолдойт. Албетте бизде Нуртилек болуп өттү. Сага чоң рахмат, атайын келип, вактыңды бөлүп келип отурганыңа терең ыраазычылыкты билдиребиз. Иштериңе ийгиликтер болсун дейли. Мындан дагы көп ийгиликтерге жетишип, көп тойлорду алып барып жүрө бер дейли. Аман бол, тынч бол. Рахмат, чоң. Мына болбой калды. Кайра баштап